Районундагы Миңбулак айылынын тургундары үчүн жаңы курулган фельдшердик акушердик пункттун ачылышы өтө ыңгайлуу болду. 40 жыл мурда салынган айылдык медициналык бөлүмчөнүн имараты эскирип, жабдыктары жок болгондуктан коңшу айылдарга барууга туура келчү. Эми сыркоолоп калгандар айыл ичиндеги эле ФАПка келип, дарыгерден кеңеш алып, айрымдары ушул жерден эле ийне сайдырууга мүмкүнчүлүк жаралды. Жакшы болду элге. Кудайга шүгүр, ушул жерге укол алып, дарыланып, бала чакаларды алып келип дарыланып атабыз. Kurulğanı жақсы, бұл жаңылануу. Тияққа қарағанда бұл жер жарық. Жақсы нәрсе болды, елге керектүү нәрсе екен. Кызыл тасмасы кесилип, жаңы ачылып жаткан Нарын айылындагы алыскы Жергөчкө айылындагы бала бакчанын ачылышына жергиликтүү тургундар кубанып турган чагы, себеби айыл деңиз деңгээлинен 2900 метр бийиктикте. Тоо койнунда жайгашкандыктан бала бакча куруу зарылчылыгына бир топ жылдан бери көңүл бурулбай келген. Батпай калган учурлар болгон. Анан азыр мынакей 2 группа ачылыптыр. Кубанычтабыз. Эли журтубуз менен. Ушуну Кудай куткузсын. Ал эми бул кичинекей бала бакча Алай районундагы Жошол айылындагылар үчүн чоң кубаныч тартуулай алды. Келечек муун үчүн болгондо дагы заманбап шарттагы мындай бала бакча аймакта алгачкы ирет курулду. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 24 миллион сом, Жошол айыл өкмөтүнүн казынасынан 1 миллион сомдой, жергиликтүү тургундардан 300 000 сом каражат тартылган. 2018 жылы эле салынып баштап, андан бери токтоп турган имараттын курулушу быйыл кайра жанданып, эми колдонууга берилди. Көптөн бери күтүп ушу балдарыбызды, неберелерибизди берсек экен деп ушундай тилек кылып отурдук элек. Мына бүгүн тилегибизге жетип, балдарыбызды беребиз деп сүйүнүп отурабыз. Жаңы ачылып жаткан мындай социалдык объектилер бир эле ата-энелерге же бакчага баруучуларга гана эмес, алыскы элет жериндеги жумушсуздарга дагы көмөк болууда. Мисалы, бир эле чакан бакчанын ачылышы менен 10 ашык кыз келиндин иштеген орду болот. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде быйыл кошумча 4000 орун түзүлдү. Учурда республикалык бюджеттин эсебинен 55 бала бакча курулуп жатат. Жыл аягына чейин 14 бала бакчанын курулушу жыйынтыкталат. Расмий маалыматтарга таянсак, акыркы 10 жылда өлкөдө 24 бала бакча курулса, акыркы 2 жылда 26 бала бакча курулуп пайдаланууга берилген. Мамлекеттик курулуш департаменти тастыктагандай, акыркы жылдары социалдык курулуштарга өзгөчө басым жасалууда. Көпчүлүк басым ушу жогорку өкмөт тарабынан социалдык объектилерге бурулган. Анын ичинен мектептерге, ооруканаларга жана бала бакчаларга, андан сырткары мынакей азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой спорт жагынан биздин жаштар өнүгүп атат. Мына спорттук комплекстер салынат. Мурунку жылдардан бери алып келген объектилерибиз, токтоп турган объектилер көп эле. Мынакей ушул 2 жылдан бери Кудайга шүгүр ушу объектилерге акча каражаттары чечилип, бүгүнкү күндө жылыштар болууда. Мамлекеттик курулуш тарабынан 2020 жылдын октябрынан тарта 2022 жылдын 1 октябрына чейин жалпы жонунан республика боюнча 193 социалдык объект курулуп колдонууга берилген. Ал социалдык объектилерди курууга жана оңдоп түзүүгө бюджеттен 6 миллиард 172 миллион сомдон ашык каражат сарпталып, мунун бардыгы республикалык бюджеттен каралган болчу. Алардын ичинде 99 мектеп, 25 бала бакча, 16 саламаттык сактоо объектилери, 6 маданият тармагындагы объектилер, ошондой эле 5 спорт комплекси бар. Мындан сырткары 30 калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча объектилери бар. Ошондой эле административдик имараттар, стационардык транспорт көзөмөл пункттарын кошкондо дагы 12 объект бул тизменин ичине кирет. Таза суу менен камсыздоочу объектилердин курулушу азыр деле уланууда. Нарын шаарында РТС чөлкөмүндө жашаган тургундарды ичүүчү суу менен камсыз кылуу максатында теке секирүү участкасында буругулоо жумуштары жасалууда. Ага 275 см диаметрлүү түтүк салынып, ошол аркылуу суу сордурулуп чыгат. Нарын шаарынын чыгыш тарабында ичүүчү суу маселеси келерки жылдын жай айына чейин толук чечилет. Траншея казып сууну 700 метр алыста эмеге алып барабыз, резервуарга. Ал жака резервуарды буюрса, Кудай буюрса аракет кылабыз. Быйыл площадкасын дайындаганы, эмне жылдан жалпы бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ушундай эле долбоор калаанын Москва чөлкөмүндө дагы ишке ашырылат. Ал эми жалпы республика боюнча карай турган болсок, мындай объектилер бардык аймактарда бар.
Эгер акыркы 2 жыл аралыгында бүткөрүлгөн объектлерди облустарга бөлүп карасак, Чүйдө 22 объект, Баткен облусунда 46 объект, Жалал Абадда 27, Ысык Көлдө 18, Нарында 18, Ош облусунда 47 объекти, ал эми Талас облусунда 15 объекти курулуп колдонууга берилген. Ал ортодо курулуштун сапатын көзөмөлдөө дагы күчөтүлөт. Көбүнчө калктуу пункттарда жайгашкан объектилер зарыл болгон баардык коопсуздук шарттарына жооп бериши керек. Курулуп жаткан социалдык объектилердин катарында башка каржылоо булактары дагы бар. Андан тышкары башка каржылоо булактарынын эсебинен дагы 130 социалдык объектилердин курулуштары бүткөрүлгөн. Мисалы, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 99 объект курулса, кайрымдуулук фонддордун эсебинен 12 объект курулуп колдонууга берилген. Облустук өнүктүрүү фонд аркылуу 6 объект курулса, жеке донорлор аркылуу 13 объект курулган. Аларды тармактар боюнча алып карасак, 71 билим берүү тармагындагы, 29 саламаттык сактоо тармагындагы объектилер, 7 таза суу менен камсыз кылуу, 23 башка объекттер. Социалдык объектилер менен катар эле ири курулуштардын дагы жанданаары күтүлүп жатат. Ага өлкө бюджетинен каражат сарпталып, инвесторлорду тартуу дагы максат кылынууда. Сейчас очень много данных проектов разрабатывается. Скажем, больших социальных значений это новый стадион. 22 000 киши бата турган жаңы стадион жана Бишкек Сити бизнес борборун куруу пландалууда. Номер 47 түзөтүү колониясы бузулуп, анын ордуна мектеп менен бала бакчасы бар социалдык турак жай комплекси салынат. Ошондой эле шаардын түштүк тарабында 15 000 адамга ылайыкталган мечит да курулат. Биз саналууларын гана мисал келтирип жатабыз. Мындай ири объекттердин долбоорлору өтө көп. 15 000 жителей южной части города Бишкек. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстандын 32 жылдык жаңы тарыхында социалдык объектилердин мындай тез ыргакта жана ири өлчөмдөгү курулушу болгон эмес. Айрым учурда айлап жылдап бүткөрүлбөй турган учурлар кездешет. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.